Жогорку кеңеш аралаш система менен шайланат. Президент мыйзамга кол койду. Садыр Жапаров 27 августта президенти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү туурасында мыйзамга кол койду. Ага ылайык буга чейин депутаттар пропорционалдык система менен партиялык тизме боюнча шайланып келген болсо, эми аралаш шайлоо системасы болот. Президенттин басма сөз кызматы белгилегендей, быйыл 11 апрелде өткөн референдумда жаңы конституция кабыл алынган. Анын негизинде Жогорку кеңешти түзүүнү жана шайлоонун жол жоболору өзгөртүлдү. Президент кол койгон мыйзамда президентти аралаш система боюнча шайлоо каралган. Жогорку кеңешке 54 депутат партиялык тизмеде, ал эми 36 эл өкүлү бир мандаттуу округдан шайланып келет. Партия менен шайлоого катышкандардын шайлоо босогосу 5% болот. Аталган мыйзам бүгүнкү күндөн тартып күчүнө кирди. Буга чейин шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку кеңешке 120 депутат партиялык тизме менен 5 жылга шайланып келчү. Садыр Жапаров Лейлик районунун элине жаңы үйлөрдү тапшырат. Эртең 28 августта президент Садыр Жапаров Баткен облусуна иш сапары менен барат. Иш сапарынын алкагында кыргыз-тажик чек арасында тажиктердин кол салуусунан жабыркаган Лейлик районунун Максат айылында жаңы курулган үйлөрдү ээлерине тапшырат. Өлкө эгемендигинин 30 жылдыгына карата дагы 140 үйдү куруп бүтүү пландалууда. Ошондой эле Арка, Интернационал жана Сады айылдарында турак үйлөрдү куруу иштери уланууда. 28-29-30 апрелде тажик тараптын куралдуу кол салуусунан 36 кыргызстандык курман болуп, 154 адам жаракат алган. 136 үй урандык айланып, 15 социалдык объекти, 27 май куюучу жай, 34 соода түйүнү, 5 ашкана, 3 тойкана талкаланган. Ал эми Тажикстан тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылган. Акчол Махмудовдун апасы мен тирүүмүн деп чыкты. Супер KG порталына Токио 2020 жайкы Олимпиадасында грек-рим күрөшү боюнча күмүш медалдын ээси кыргыздын сыймыктуу уулу Акчол Махмудовдун апасымын деп Таңсулуу Айдарова кайрылды. Анда ал жалпыга маалымдоо каражаттарында Акчолдун апасы бир канча жыл мурун каза болгон деген жана башка туура эмес маалыматтар тарап жатканын айтып, так маалыматтарды айтып коюуну туура көргөнүн билдирди. Балам тарыхта калгандан кийин ал тууралуу туура маалыматтар айтылышы керек деп ойлойм. Ошол үчүн мен тууралуу айтылган кептерге жооп берип коеюн деп чечтим. Аты жөнүм Таңсулуу Айдарова, Акчол Махмудовдун апасымын. Биз 1993 турмуш курганбыз. Турмушта ар кандай жагдайлар боло берет экен. Тилекке каршы 2005 ажырашып кеттик. Биздин ортобузда 3 уул 2 кыз бар. Бердике Баатырдын урпагымын, дейт Таңсулуу Айдарова. Ошондой эле Таңсулуу Айдарова Акчолдун кичинекей кезиндеги кыял максаттары жөнүндө буларды айтып берди. Акчол Бишкек шаарындагы номер 2 төрөтканада 1999 15 апрелде төрөлгөн. Акчол кичинекей кезинде зирек, максаты чоң, тазалыкты сүйгөн боорукер бала болчу. Чоңойгондо сонун көйнөктөрдү алып берем, ошолорду кийесиз деп айтып калчу. Сыймык экөөнүн окшош оюнчуктары бар эле. Экөө тең ошолордун ичинен өздөрүнүн фигураларын тааный алышчу. Алгач Бишкектеги бала бакчага барышты. Акчол агасы Сыймык экөө чогуу бир тайпага барышкан. Алардын тарбиячысынын аты Ширин Имашева болчу. Аны Акчол Ширина Имашина деп айтып калчу. Тарбиячы: Таңсулуу, балдарыңды айтчы, башкалардын алдында ментип айтпасын деп калчу. Балдарыма туура айтылышын айтсам, апа, сиз жакшылап уксаңыз баары эле ошентип айтышат деп калышчу. Кийин эжеи ага дагы көндү, мейли айта берсинчи деп калды. Балдарды бала бакчага алып баргандан кийин көп кабаттуу үйлөрдүн подъездерин жууп иштечүмүн. Ошол убактарда телевизордон 6-күндөрү Арно концерти Ала тоо таңшыйт деген концерттер берер эле. Ошолорду көрчүмүн. Концерт башталганда: апа жаным, концертиңиз башталды, кирип көрүп алыңыз деп уруксат беришер эле. Мен телевизор көргөн соң алар кайрадан мультфильмине которуп алышчу. Акчолдун кичинекей кезиндеги бир окуяны айтып берейин. Бала бакчада тарбиячысы Акчолго үйгө кийген тапичкесин кийгизе албай кыйналчу экен. Ал эми бакчада бүтүрүү кечеси болуп, балдардын баары ак көйнөк, туфли кийип чыкса, Акчол туфлисин чечип, үйгө кийген тапичкесин кийип чыгып алып жатпайбы? Эжеи күлүп таң калган болчу. Баламдын кылык жоруктарынын баарын сүрөткө тартып чогултуп койчумун. Тилекке каршы кийин балдарымдын атасында калды. Балдарым менен ар кандай себептерден улам катышпай калдым. Акчолдун күрөштөрүн көп деле көрбөйм.
жүрөгүм чыдабайт. Күрөш бүткөндөн кийин тааныштардан кандай болду, жаракат алган жокпу деп сурап алам. Алар баарын айтып беришет. Ал кандай медаль алганы деле көп деле маанилүү эмес. Мен үчүн эң негизгиси ак жол жаракат албаса эле болду, дейт Айдарова. Мындан тышкары балдардын спортко болгон таланттарын байкап, үй ичинде бош убакыт боло калганда ак жол менен сыймыкты күрөштүрүп турганын кошумчалап өттү. Бош убакыт боло калганда ак жол менен сыймыкты күрөштүрүп калчумун. Неберелеринин спортко болгон шыгын көрүп, таятасы Кудайберди Ноокат районунан Тойто балбандын ташын алып келип спорт залына белек кылган. Балдарды сүнөткө отургузуу ырымын жасаганда үйдө эч ким жок. Дарыгер чакырып келип отургузгам. Кийин мени ыза кыла турган жагдайлар жаралды. Ыза болдум. Ажырашкандан кийин ошол учурда туура кылган экенмин деп ойлондум. Менин оюм балдар жаштык кылып сүйлөгөн сөздөрүнө кайгырбай баштарын бийик көтөрүп жүрүшсө дейм. 12 жыл балдарымды карап, мээрим төккөнүмө, кам көргөнүмө өкүнбөйм. Мен тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып жатат деп айтпадымбы? Алардын ичинен балдарды таштап кеткен деп жатышат. Балдарды таштап кеткен эмесмин. Кайын сиңдим өзүм карайм деп ошко алып кеткен, деген Таңсулуу Айдарова көп жылдан бери Москва шаарында экенин кошумчалады. Айсулуу Тыныбекова Нурзат Токтосуновага жооп берди. Кыргыздын балбан кызы Айсулуу Тыныбековага Нурзат Токтосунова өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу кайрылуу жазган. Анда Кыргызстан жараны катары мен сага ыраазымын. Бул жылдар бою алтын эмес бриллиант алгандай эле дух берип келдиң. Кийинки Олимпиадага барбай үй бүлө кур, балалуу бол, аялдык бактың болсун деп жазган Токтосунова. Ал эми балбан кыз Айсулуу Тыныбекова 2024-жылы өтө турчу Париждеги Олимпиада оюндарына катыша тургандыгын айтты. Бул туурасында 23 августта аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан салтанатта билдирди. Кудай мага күч-кубат берсе, кийинки оюндарга катышам. Алтын алуу үчүн болгон күчүмдү жумшайм, деп жооп берген Айсулуу Тыныбекова. Чет элдик жаңылыктардан. Кыргызстандын Жамбыл облусундагы аскер кампасында катуу жарылуу болду. Казакстандын Жамбыл облусундагы аскер кампасында катуу жарылуу болуп, өлкөнүн коргоо министрлиги окуя Байзак аймагында болгонун билдирди. Жамбыл облусуна караштуу Байзак аймагындагы аскер бөлүктө саат 19:00 чамасында кампалардын биринде өрт чыккан. Анын кесепетинен белгисиз каражаттар жарылган. Жерине өрт өчүрүүчүлөр тартылды деп айтылат маалыматта. Учурда өрттү өчүрүү уланып жатат, кырсыктын келип чыккан себептери такталууда. Эрдоган мусулмандарга чукул кайрылуу жасады. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган мусулман коомчулугуна чукул кайрылуу жасады. Бул туурасында чет элдик басылмалар билдирди. Мындай кайрылууну Эрдоган Ислам кызматташтык уюмунун жыйынында жасаган. Ал мусулмандарды дүйнөдөгү мусулмандарга карата болуп жаткан адилетсиздикке жоопкерчилик алууга чакырды. Дүйнөдөгү мусулмандар бир туугандарыбызга карата болуп жаткан адилетсиздикке жоопкерчилик алыш керек. Мусулмандар дүйнөдө тынчтык жана ынтымакты сактоо үчүн күрөшүү мезгил келди. Мусулмандар бүгүнкү күндө оор абалда турат. Ачкачылык, оору мусулман өлкөлөрүндө күч алганына карабастан, батыш өлкөлөрүндө исламофобия күч алды. Мындай адилетсиздикке эч ким унчукпай карап турбай, жыргалчылык үчүн күрөшүүгө тийиш.